Hyundai Sonata 6. поколениясы 2009 жылдан 2014 жылдары Корея өлкөсүндө иштелип чыгарыла баштаган, Америкада, Пекинде, Китайда жана башка шаарларда сбор болуп чогулдурулган. Дизайн жактары Kia сыяктуу болуп иштелип чыгарылган. 6 ступенден турган механика коробкасы менен 6 ступенден турган автомат коробкалары менен иштелип чыгарылган. Узундугу болсо 4 метр 820 сантиметр, генендиги 1 метр 835 сантиметр, бою болсо 1 метр 470 сантиметрге чейин болгон. Салмагы 1 тонна 545 килограммдан 1 тонна 607 килограммга чейин. Бул сиз көрүп турган Hyundai Sonata 6 поколениясы бүгүнкү күндө 7-8 поколениясына чейин бар. Бул Hyundai Sonata'нын моторлорунун объемдору 2 литрден 2-4 литрге чейин болуп иштелип чыгарылган. Алардын күчү 150 аттын күчүнөн 178 аттын күчүнө барабар болгон. 6 поколениясы буга чейинки поколенияларына салыштырмалуу более башкача болуп, мыкты деңгээлде өзгөрүлүп иштелип чыгарылгандыктан бул поколениясы үчүн $370 миллион акча каражаты жумшалган. Мына ушундай чоң суммадагы каражат колдонулгандан кийин бул машинанын дизайн жагы дагы укмуштуудай жакшы кооз болуп иштелип чыгарылган, жана дагы болсо безопасность жагын дагы мыкты кылып иштеп чыгарышкан. Дегенкиси көрүнүшү жагынан дагы полностью толугу менен башка эле машина сыяктуу болуп иштелип чыгарылган машина. Алдыңкы арканкы сиденьялары жылый турган болуп, климат контролдору менен ролун кожаный кылып мыкты деңгээлде иштеп чыгарышкан. Бул машинада 6 даана подушка безопасностью бар. Алды жактарында, каптал жактарында. Мына ошентип бул машинаны көптөгөн мыкты детальдар менен мыкты кылып, өзгөчөлөнтүп, мыкты деңгээлде жасалгалап иштеп чыгарышкан Корей туугандар. 2012 жылы рестайлинг болуп өзгөрүлгөн. 2013 жылы бул машиналарды Россия аймагына сатканды токтоткон. Себеби Америка өлкөсү дагы, жада калса өзүнүн өлкөсү Корея өлкөсүндө дагы бул машиналарды сатып алган адамдар, колдонгон, жактырган адамдар көбөйгөн. Кантсе дагы корейс туугандар малатсы. Бүгүнкү күнгө чейин машиналарды мыкты деңгээлде иштеп чыгара башташты. Эми болсо минус, плюс жактарына көңүл бурайлы. Жаман жана жакшы сапаттарын айта кетейин. Жакшы жактарынан айта турган болсом, машина жылуу, комфорттуу. Машина узак жолдо, трассада өзүнү мыкты деңгээлде көрсөтөт. Бензинди аз жейт. Көрүнүшү жагынан кооз, комфортторго бай, ички салону дагы кенен, кооз, керектүү функцияларга бай. Багажник жагы дагы кенен. Ходовой жактары дагы жакшы, надежный машина. Кээ-бирки адамдар Toyota Camry'ден бул машиналар өтөт деп ишенет. Машина заманбап машина. Албетте машина гонка кыла турган машина эмес, бирок машина мыкты деңгээлде кызматыңызды кылып бере турган машина. Тормоз жактары жакшы иштейт, динамичный, резвый десек болот. Бул машиналар жаңы болгондуктан өзүнөн өзүнчө эле бузулуп өнөрүнү көрсөтпөйт. Корейс туугандар жөндөн жөн эле бул машиналар үчүн миллиондорду бекеринен короткон эмес.
чынында мыкты деңгээлде иштеп чыгарган. Мына ошол себептүү машинада бара жатканда гыч-пыч деген үндөр угулбайт. Климат контролдору, электропакеттери, бардык комфорттору мыкты деңгээлде иштеген машина. Эгерде сиз машинанын жакшы абалдагын сатып алсаңыз, 5 жыл эч нерсе кылбай эле минесиз. Запчастарынын качествосы дагы мыкты. Мына ушундай Hyundai Sonata'nын 6-чы поколениясынын плюс жагы болду, жакшы жагы болду. Жаман жагын кыскача айта кетейин. Жаман жактарынан айта турган болсок, ходовой жагы жакшы бекем болгону менен жесткийраак, запчастары кымбат. Өңгүл-дөңгүл жолдордо машина жапыс экени байкалат. Машина оор болгондуктан 2 литрдеги мотордун күчү аздык кылат. Ошол себептүү бензинди көбүрөөк дагы жеп коет. Шумализация жагы дагы анча деле мыкты эмес. Бул машиналарды кореец туугандар өздөрүнүн өлкөсүндө 7000-8000 километрге чейин айдап, такси кылып койгондуктан кээ бирки учурларда мотор жактарынан дагы майлар агып, же болбосо моторунун тартышы кыйын болуп, проблемаларды туудурат. Бул жагы болсо пешенеңизден. Кандай мотордогу машинаны сатып алганыңыз. Мына ушундай пока что минус жактары бар. Майда чүйдө. Жана дагы болсо бул машиналарды көпчүлүк эле адамдар алгандан коркушат. Азыркы учурда корейский машиналар жакшы болуп чыга баштады. Чем мурункуга салыштырмалуу. Ошол себептүү коркпостон эле алып жакшы карап минсеңиз болот. Азыркы корейский машиналарды. Мына ушундай жаман жана жакшы жактары айтылды. Кыскача толук мүнөздөмөсү тарыхы айтылды. Видео пайдалуу болду деп ойлойм. Лайк басып, подписка болуңуз. Алдыдагы мыкты сизге керектүү видеолорду күтүңүз. Жана дагы болсо кайсыл машинаны обзор кылышымды каалайсыз, ал жөнүндө дагы комментарийге жаза кетиңиз. Кыргыз авто машина YouTube каналы ар дайым сиз менен.